балдар менен чогуу жашайын деп атсам, прокуратура келип алып мени сотко берип атат. Эмне үчүн прокуратура мени колдойт дагы тигил жакты колдойт. Мага окшогон жалгыз бой энелерге эмне үчүн прокуратура асылат? Бул үйдү 12 жыл иштеп сатып алгам да. Ушунчалык көп кыйынчылыктар болду да, бул үйдү мен ошондой кыйынчылыктар менен сатып алганмын. Кандай эч жакка чыга албайбын. Мен кайсыл жакка барам балдарым менен, неберемди ээрчитип алып, кайсыл кимдин үйүнө барамын азыр ушул учурда. Эта девушка, владелица этой квартиры, она на дорогой чай торгует. Ребята, спуститесь с дерева. Прокуроры там или кто вы там, судья. Я здесь. 18-я квартира, Бектенова 3. Приходите. С любым поговорю. Эми биз ойлойбуз, бул жерден мыйзам модоно бузулуп атат. Адилеттүү бул ишти карап келгенде, башынан аягына чейин кандай болгонун изилдеп, кайрадан жок дегенде ишти биринчи инстанцияга жөнөтүш керек. Биздин редакцияга жалгыз бой эне Гүлзада Мусаева кайрылды. Ал Бишкек шаарынан 2010-жылы базарда ысык суукта чай сатып жүрүп, 12 жыл бою топтогон каражатына 3 бөлмөлүү батир сатып алган. Бирок бул сүйүнүч көпкө узаган жок. Арадан 1 жыл өткөндөн кийин батирдин эң биринчи ээси болгон Нурия Курбангалиева келип ызы чуу салып, соттук процесстер башталганын билдирди. Мен бул үйдү 2019-жылы март айында сатып алганмын. Сатып алгандан кийин мен 1 жыл мага эч ким ишайт этпей эле жакшы жашагам. Анан 1 жылдан кийин эле ошол мен бул үйдүн биринчи хозяйкасы Курбангалиева Нурия келип, бул үй меники, силер кайдан бул жерде жашап атасыздар деп, бул жерде аябай ызы чуу салганда үйдөчү. Мен анда жумушта болчумун. Анан ызы чуу салып кеткенден кийин эле уже анан ызы чуу башталды. Ошондон бери 5 жылдан бери уже соттошуп келатабыз. Мен деген 4-чү покупатель болуп атам да. Мен Исраилов Алмаз дегенден сатып алганмын. Анан мен ал Курбангалиева ким экенин да тааныбаймын да. Анан бул келип анан ызы чуу салып атпайбы? Бул менин үйүм, силер каяктан жашап атасыңар? Силер каяктан келдиңер? Силерге ким сатты? Кимден алдыңар деп ызы чуу салганда. Ошондон бери ызы чуу болуп келатат. А бирок 1 жылга чейин эч ким келген эмес да. Мен ровно 1 жыл жашагам. Мартта сатып алсам, кийинки жылдын февралында келип атпайбы Нурия. Февралга чейин 1 жылга чейин мага эч ким мешайт эткен эмес, сонун жашап атканбыз. Анан эле февралдан кийин эле 1 жылдан кийин келип анан ызы чуу баштап атпайбы? Ага чейин эмне кылып жүрдү бул? Жок, ага чейин эч эметкен жок. Ага чейин эч ким эч нерсе деп сураган да жок, эч ким үйгө келген да эмес. Эч ким ишайт эткен эмес да бизге. Жана Алмазды утпайсызбы сатып алган? Ошоларды териштирди, сурадыңызбы? Ошолар эмне дешти алар? Мен аларга жолуктум, телефону бар болчу, суразам жок. Бул биз деле ушундай сизге окшоп сатып алганбыз да. Сатып алганбыз, анан сизге сатканбыз. Биз эч нерсе билбейбиз деп жооп берди. Аягы көрүнбөгөн соттук процесстер 5 жылдан бери уланып келе жатат. Кызыгы Гүлзада айым батирди сатып алганда бардык документтерди текшертип, мамлекеттик каттоо кызматынан каттоо жүргүзүп, бардык иш аракетини мыйзам чегинде жүргүзгөн. Колунда сатуу жана сатып алуу келишимде турат. Бул үйдү мен негизи $55,500 ошо мамлекеттик каттоодон сатып алганмын, госрегистрден өтүп эле. Ошол жерден Исраилов Алмаздын колунан сатып алгам, колуна акча берип сатып алганмын. Каттоо Мамлекеттик каттоодон өткөн. Бардык нерсесин нюанстарын текшеришкен. Баарысын текшеришип, ошол жерден баарысы текшерүүдөн өткөн. Бул мынакей ушул документ баарысы текшерүүдөн өткөн. Сатып алуу, сатуу келишими. Бардыгы келишим менен. Эң кызыгы, Нурия Курбангалиеванын атынан сотко даттанып, доосун коюп жаткан орган бул Генералдык прокуратура. Негизги көйгөй жана кабыргасынан турган суроо бул батир жасалма документтер менен сатылганбы? Бул жагдайларга алдыда кенен токтолобуз. Бул жерде прокуратура только мени гана сотко берип атат да. Бул прокуратура аркылуу, прокуратура бир Курбангалиеваны колдоп, прокуратура гана берип атат бизде. Ошондо Курбангалиева өзү бербей эле прокуратура берип атат бизде. Ошондо сиздер 5 жыл бою эле генералдык прокуратура менен соттошуп келатасыздарбы? Генеральный прокуратура менен соттошуп келатабыз. Сот мени келатат, эч кандай ошо ал жерде кылмыштуу адамды дагы табыша алган жок. Ошо сот деле болуп келатат. Эми талабы только ошо үйдү менден алып коюш болуп атат да. Үйдү менден алып эле Курбангалиеванын колуна берип коюш керек. Бул үйдөн мени чыгарыш керек. Булардын талабы ошол эле болуп атат. Мен негизи бул үйдө 12 жыл Дордойдо ошо ысык суукта иштеп сатып алганмын. Бул учурда 12 жыл ичинде кандай гана кыйынчылыктар өттү. Ортодо ооруп калдым, көп жолу лечение алып больницаларда жаттым. Ушу балдарымды ушул 12 жыл ичинде ушулар кичинекей балдарымды келип ушул жерге алып келгенмин. Ошол боюнча мынакей азыр чоңойтуп, мемесине жеткизип атамын. Неберелүү болдум, келиндүү болдум.
ушу көп кыйынчылыктар менен ушул үйдү жалгыз бой өзүм жалгыз бой энемин. Жалгыз бой өзүм жалгыз сатып алып ушул учурга келдим да. Анан ушинтип кыйынчылык менен ушул үйдү сатып алып, мына эми жашап ушу балдарымдын немесин ушул жерде эми балдарым менен чогуу жашайын деп атсам, каяктагы бир прокуратура келип алып мени сотко берип атат. Прокуратура эмне үчүн прокуратура мени колдобойт дагы тигил жакты колдойт. Мага окшогон жалгыз бой энелерге эмне үчүн прокуратура асылат? Урматтуу президентибиз Садыр Жапаров, Камчыбек Ташиев, мен ушундай мынакей акыбалда калдым. Мага бир жакшы жардамыңыздарды берип койсоңуздар. Мен бул жерден эч жакка чыга албаймын. Мен кайсыл жакка барам балдарым менен, неберемди ээрчитип алып, кайсыл кимдин үйүнө барамын азыр ушул учурда. Элестетип көрсөңүздөр. Мен сиздерден суранам, сиздерден жардам күтөмүн. Биздин чыгармачыл топ бул батирден өткөн кеткенин кененирээк билүү үчүн кошуналарынан кайрылдык. Үй комитетинин башчысы менен да баарлаштык. Вот. Квартира простояла в забвении, наверное, 2, может, 3 года. Дело не в этом. У нее всегда вся дверь была обвешана бумагами, квитанциями. Из-за этого у нас возникали, значит, проблемы с спуском горячей воды, потому что громаднейший долг висел, спуском холодной воды. И вот эти все мелочные оплаты, то же самое. За электричество ей там тоже, в общем, жил не жил, но кто-то появлялся. Временами эти квитанции исчезали. Временами исчезали, но я не мог поймать никак. Потом, значит, через какой-то период, допустим, прошло 3-4 года, появились женщины, 2, парень, по-моему, может, их 2 было тех и 2 тех, и говорят, по-моему, женщины были, парень был и 2 женщины. И они мне говорят, что они с 33-й, что они оплатят все долги, 5-е, 10-е, там, все это перечисляется. Ну, я как домком обрадовался, сказал, у вас пени, вот по закону вот так. Молча все оплатили, молча. Для меня это был шок. Это какой год? Ой, не помню, 18-19, вот не помню. Потом после них появились, но они не жили здесь. Я несколько раз приходил сюда, я, по-моему, 1 раз их застал, и все. А потом, может, даже не их, потому что я на лица там не разглядывал, когда они ко мне приходили. Потом было так, что свет горит, но я стучу, не открывают. Было и такое. Потом, через полгода, может, год, может, через 9 месяцев, появились другие люди. И тоже говорят, мы ее купили. И то же самое повторилось с 3-ми людьми. Правда, вот временами все-таки эти квитанции стали опять появляться временами между покупками других жильцов, другими жильцами этой же квартиры. Все, это может подтвердить, тут старшая подъезда есть, 31-й квартиры. Она даже после этих общих, мы их называли гирлянды, вся дверь утыкана. Когда стали другие мелкие гирлянды появляться, значит, люди появлялись 2-3 месяца. У меня создалось такое впечатление, что квартира перепродавалась. Но при первом моем появлении, при первом моем вопросе, надо ТСЖ платить, надо то платить, почему квитанции не оплачиваете, это я точно помню, хорошо помню. Тут же все исполнялось, или, ну, говорят, через 3 дня, там, через неделю, а вы когда будете? Я говорю, может, меня не будет, я же мотался. А она, жена, всю эту оплату, бухгалтерию вела, плюс у нас еще свой бухгалтер, чтобы жильцы там крик не поднимали, там, куда, чего, зачем и сколько. Вот. Поэтому так. Потом я, значит, нам там в МТУ проводили всевозможные занятия. Мы встречаемся с милицией, там, ну, приходят всякие страховые агенты, лифтовики, там все. И там, значит, я, как нам тогда разговаривали, мы говорили, вот на данную квартиру я скажу, что вот по моим данным здесь 3 или 4 были этих, как владельца после той покупки. Они, наверное, 4-й, если не 5-й. Я не задавался целью фиксировать это, мне это не надо. Вот. У меня что было? Порядок. Я сам здесь ремонтировал все, щиты этажные, лестничные марши, на кровле там наводил порядок, чердаки, в подвалах невозможно было пройти. Мне этого не надо было. Потом, значит, я, когда приходил на занятия, мне говорили, что если квартира 2-3 раза перепродалась, значит, она является
последний этот, является законным владельцем этой квартиры. Он по закону, потому что добросовестный покупатель. И дело в том, что я за ними никогда не хотел. Оплатите то, оплатите это, по положенному этому. Встречаемся на улице, я говорю, ребята, девчата, оплатите. В частности, с ней я встречался. Эта девушка, владелица этой квартиры, она на дорогой чай торгует. Ребята, спуститесь с дерева. Кто вы там хотите отбирать? У кого? Что? Какие крыши вы завели? Я понимаю, подорожали эти квартиры, я понимаю. Но и совесть должна быть у людей. Как-то так. Потом, я даже, как сказать, плохое или хорошее, или как. Но на основании тех фактов, которые я имею, и на основании тех фактов, которые Кыргызстан заключал с Западом, я на ее стороне. На стороне этой квартиры, которые сейчас являются законными владельцами по моим понятиям. Переубедите меня, если сможете. Господа прокуроры там, или кто вы там, судья. Я здесь. 18-я квартира, Бектенова 3. Приходите. С любым поговорю. Ал эми адвокат Бексултан Усмонов бул жерде мыйзам одоно бузулуп жатканына нааразы. Бир жактуу иш каралып жатканын баса белгилеп кетти. Анткени эмнегедир ошол прокуратура, адашпасам убагында ошол шаардык прокуратурага кайрылса керек. Алар бул ошол доогердин укуктарын колдоп, баардык ишине башынан аягына чейин катышып жатат. Бул нерсе бизге кызык болуп жатат. Эгер ал адам акыл эсин жоготкон же расмий тилде айтканда недееспособный болсо, анда анын атынан дагы кайрылса мейли дейт элек. Бул адам өзү ошол сотторго катышып жүрөт. Башынан аягына чейин келип, мындай болот, тиңдей болот деп өзүнүн ой сөздөрүн айтып, ошого карабастан прокуратура анын атынан доолорду берип, кайрадан эле ошол сотко катышып, анын укуктарын коргоп чыгат. Бул бизге мыйзамсыз болуп чыгат деп ойлойбуз. Анткени мыйзамда көрсөтүлгөн бир гана ошол адам өзүнө бир жардам кыла албаса, жакындары жок, туугандары жок, эч бир кандайдыр бир медикалык жактан дагы бир мүмкүнчүлүктөр болбосо, анда түшүнөт элек. Бул 20 жыл өткөн мурунку ишти кайрадан чыгарып, анан прокуратурага кайрылгандан кийин албетте ушул чечимдер дагы кичине бир тараптуу каралып чыгат деп эсептейбиз. Эми биз кассациялык даттануу менен кайрылдык. Буюрса жакында жогорку сотто бул иш каралат. Анан ойлойбуз, эгер адилеттүү бул ишти карап келгенде, башынан аягына чейин кандай болгонун изилдеп, кайрадан жок дегенде ишти биринчи инстанцияга жөнөтүш керек. Бул жерден 20 жыл өтүп мөөнөт өтүп атат. Ошого карабастан доо бергенден кийин баардык мөөнөттөрү калыбына келтирилип, анан көчөгүнкү болгон нерседей эле кайра эле ошол кезде мурунку сатып алган адамдар келип, ооба биз деген мынтип жасап салганбыз, алдап салганбыз деп мойнуна алып атат. Эмнегедир? Анан ошол эле бир гана сөзгө, ошол адамды мен деген убагында алдап койгом деген сөзгө ишенип туруп эле азыркы бүгүнкү күндөгү биздин кардардан үйдү алып коюп атат. 20 жыл мурун кандай болгон, эмне болгон, ошол саткан адам мисалы эмне үчүн бүгүнкү күндө келип мойнуна алып атат? Эгер чындыгында ошол убагында алдаган болсо, балким алар сүйлөшүп алганбы? Анткени бул ошол экинчи тараптын талашып жаткан адамдын бул иштен тышкары дагы ушундай башка да сот иштери бар экен болуптур. Ушинтип келип туруп эле бул үй деген меники деп прокуратура аркылуу үйлөрдү алып койгон. Анан иштерди изилдеп көрсөк, ошол адам чындыгы өзүбү же башка бирөөнүн ордуна айтып жатабы, анын баардыгы аз белгисиз болуп турат. Анткени анын ордуна эле прокуратура иштин баарын баштап атат. Ошондо ал кишинин доогердин атынан эле прокуратура иштеп атабы ошондо? Ооба, прокуратура ошол доо арыздарды жазып, өзүлөрүнүн атынан кол коюп, өзүлөрү анан ошол кишинин атынан арыздарды тапшырып атышат. Урматтуу көрүүчү, 11-июнда жогорку сотто жалгыз боюна Гүлзада Мусаеванын батири боюнча соттук процесс өтөт. Стоп беспредел медиа порталы экинчи тараптан да интервью алып берүүгө аракет кылмакчы. Бизди акмалап туруңуздар.